Адам баласы үчүн чың ден соолук, даамдуу тамак аш, таза аба жана уулуу заттар менен булганбаган табигый чөйрө эч табылгыспайлык. Бирок учурда адамзаты буга айыл чарбасына синтетикалык каражаттарды колдонуу жана гени өзгөртүлгөн организмдерди өстүрүү менен тоскоолдук жаратууда. Мындай ыкмалар убактылуу натыйжа бергени менен кийинчерээк айлана чөйрөгө жана адамзаттын келечегине зор коркунуч жаратары айтылып келет. Акыркы мезгилде дүйнөдө өсүмдүктөрдүн салттуу сортторун өстүрүү жана минералдык заттар колдонулбаган органикалык азык-түлүктөрдү өндүрүү кыймылы кулаш жаюуда. Органикалык айыл чарбасы жер кыртышын, экосистеманы жана адамдардын ден соолугун сактоочу толукталган система. Бул салттарды, жаңычыл ой-пикирлерди жана илимдин жетишкендиктерин өзүнө бириктирип камтуу менен айлана чөйрөнүн абалын жакшыртуу, адилеттүү өз ара мамилелерди өнүктүрүү жана татыктуу турмуш деңгээлине жетүүгө көмөктөшүү ыкмасы болуп саналат. Органикалык чарба жүргүзүүнү калк арасына кеңири жайылтуу максатында жергиликтүү адистер жана ондон ашык коомдук уюмдар тарабынан 2012-жылы Кыргызстандын Биокейджи органикалык кыймыл федерациясы түзүлгөн. Кыймыл жалпы өлкө боюнча органикалык айыл чарбасын өтүүнү жана азык-түлүк коопсуздугун камсыздоону максат кылат. Ошондой эле фермерлердин башын кошуп, жалпы коомчулук, жергиликтүү жана мамлекеттик бийлик менен өнөктөштүктө иш алып бармакчы. Эң негизги максатыбыз ошол органикалык айыл чарбасын элге жайылтуу. Ошол органикалык айыл чарбасын колдогон фермерлердин башын бириктирүү, баягы жеген тамактары, ичкен суулары, айлана чөйрөсү бардыгы таптаза болуш керек да. Түшүм быйыл жакшы жылдагыдан. Быйыл буюрса мээнетти актайт деп турабыз эми. Айыл тургуну Досунбек быйыл 70 сотук жерге картошканын жаңы сортун айдаган. Ал ушул жылы картошканы багып өстүрүүгө жалаң табигый органикалык жер семткичтерди колдонду. Эми болсо берекелүү күз келип, дыйкан үй бүлөсү менен түшүмүн жыйноодо. Эч кандай химикат колдонбойбуз. Жазында койдун кыгынан кый бергем. Досунбектин үй бүлөсү быйыл толугу менен органикалык чарба жүргүзүүгө өттү. Анткени алар салттуу ыкмалар менен эле мол түшүм алууга болоорун түшүнүп калышты. Мурда айдоо жерлерди минералдык заттар менен иштетүү кошумча чыгым талап кыла турган. Эми дыйкандын чыгымы да бир кыйла азайып, органикалык ыкма менен абдан даамдуу жашылча өндүрүүдө. Био аймакка киргенден бери оготерден ушундай бир жакшы элибизде жакшы бир түшүнүк пайда болуп, анан ушундай түшүмдөрдү ала баштадык. Эч кандай бизде жанагындай дары дармек кошуп эч кандай колдонуу жок да. Талас районундагы Көпүрө базар айылы 2013-жылдын март айында Кыргыз Республикасындагы биринчи органикалык аймак деп жарыяланган. Айылды органикалык аймак деп атоодо эмилгеси жергиликтүү калк жана бийлик өкүлдөрү тарабынан көтөрүлүп, алар Биокейджи органикалык кыймыл федерациясына кайрылышкан. Андан кийинки бир нече талкуулардын жыйынтыгынан соң жалпы айыл тургундарынын чечими менен Көпүрө базар айылы органикалык аймак деп жарыяланган. Ага ылайык аймактын калкы айыл чарбага тиешелүү баардык ишмердүүлүгүн минералдык жер семткичтерди пайдаланбай жүргүзүүсү жана гени өзгөртүлгөн организмдерди өстүрбөшү зарыл. Ошондой эле дыйкандар өздөрү өндүргөн продукциянын тазалыгына да кепилдик бериши керек. Таза өсүмдүктөр алынат. Арпа, буудай, картошка, новия, нокот дегенбиз. Биз таза чөйрө неме өсүмдүктөрдү өндүрүп алсак, биздин балдарыбызга, кыздарыбызга, келечегибизге жакшы болот. Эч химикат неме ден соолуктар чың дагы, мыкты спортсмендер дагы ушундан чыгат, акылдуу балдар чыгат, акын жасуучулар чыгат дегендей. Ошондуктан био чөйрөнү өнүктүрүү биздин талас өрөөндө өзгөчө биздин айылдан башталганда биздин элибиз да кубанып жатат. Бул жакшы ийгилик алып келет деген чоң үмүттө туруп атабыз. Көпүрө базар айылы Советтер Союзу мезгилинде эң алдыңкы чарбалардын бири болгон. Айылдын тарыхы, коомдук ишмер, ошол кездеги колхоз жетекчиси Рысбек Айдаралиевдин ысмына тыгыз байланыштуу. Анткени аталган инсан өз жетекчилиги алдында чачыранды айылдарды бир жерге топтоп, чоң айыл жана райондогу эң алдыңкы чарбага айланткан. Ошол колхоздон мураска калган жер суу жана 180 гектар аянтка тигилген ак кайың токою дагы деле элге кызмат кылууда. Экинчиден айылда зыяндуу өндүрүш жок. Табигый чөйрөсү да органикалык аймак деп атоого абдан ыңгайлуу. Ичип аткан тамагынын сапаттуулугу абдан чоң мааниге ээ болуп эсептелинет да. Бул биринчиден. Экинчиден азыркы күндө бай өлкөлөр
химикаттан тажашып, органикалык продуктылар истеп, ошолорду азыктанууга аракет кылып атышат. Албетте, органикалык айыл чарба жүргүзүү жергиликтүү калкка жана табигатка көп жактуу пайда алып келет. Бирок ал максатка жетүү үчүн бир кыйла тажрыйба керек. Мисалы, салттуу айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү, өсүмдүк зыянкечтерине каршы таза экологиялык ыкма менен күрөшүү, органикалык жер семирткичтер менен, мисалы, биогумус колдонуу менен топуракты жакшыртуу, ал эми жыйналган түшүмдү кургатып даярдоодо зыянсыз ыкмаларды колдонуу керек. Мына ушул маселелер тууралуу Органикалык кыймыл федерациясы тарабынан өткөрүлүп жаткан маалыматтык семинарларда кеңири түшүндүрүлүп келет. Просто ее накосить, заварить, и при этом они не наносят никакой вред. Эрменди чаап жыйнап алып, кайнатып, картошка талаасына иштетсе, айлана чөйрөгө эч зыяны жок. Ал өзү да көп жылдык чөп. Кийинки жылы тамырынан өсө берет. Андыктан эрмен да зыянга учурабайт. Мына ошол кайнатылган эрмен суусу менен Колорадо коңузунун куртуна каршы күрөшүүгө болот. Ошентип ушундай зыянсыз ыкма менен эле картошкадан мол түшүм алууга болот. Безвредными методами можно получить им картофель, хороший урожай. Органикалык айыл чарба жүргүзүү 4 негизге таянат. Алар ден соолукту коргоо, экологияны сактоо, табиятка кам көрүү жана адилеттүү мамиле жасоо. Ошондой эле улуттук органикалык стандартты киргизүү, кепилдик берүү системасын иштеп чыгуу, органикалык аймактарга сертификат алып берүү максаттары да бар. Органикалык аймактын дагы бир артыкчылыгы өндүрүлгөн жергиликтүү азык-түлүктүн табигый жактан таза экендигине кепилдик берүү. Мисалы, кардарлар продукция өстүрүлүп жаткан аймакка барып кааласа, текшерүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Өндүрүүчү менен кардардын мындай өз ара мамилеси ишеним аркылуу кепилдик берүү системасы деп аталат. Керектелиштердин атынан атайын бир сатып алуучу уюм, мисалы ошо элге жеткирүүчү бир компания дейли, соода компаниясы болобу, кайра иштетүү компаниясы болобу. Ошол компания келип көрүп, анан теле аркылуу, гезиттер аркылуу, же болбосо ошо керектөөчү келип сатып алып атканда ага көрсөтчү атайын кичинекей колдомолор, ошол аймак жөнүндө маалымат ушул аркылуу жеткирсе болот. Органикалык чарба жүргүзүүдө дагы бир багытты кол өнөрчүлүктү өнүктүрүүгө болот. Анткени нукура табигый жердиктен жасалган буюмдар, мисалы койдун жүнүнөн, кийистен, терден даярдалган кийим-кечектер да органикалык болуп саналат. Семинарда Нарын районунан келген чеберлер жергиликтүү табигый материалдардан даярдалган буюмдарын көрсөтүп, органикалык аймактын жашоочуларына ишкерликтин сырларын айтып беришти. Мына сиздер көрүп турган продукциялар эң биринчи булар Кыргызстандан чыккан жиптер. Кыргызстандан чыккан кездемелерден жасалган продукцияларды көрүп турасыздар. Булар эң биринчи ден соолукка эч кандай аллергия кылбайт, ден соолукка пайдалуу. Семинардын соңунда катышуучулар тарабынан Талас облусунун коомчулугуна органикалык чарба жүргүзүү ыкмасын экономикалык өнүгүүнүн келечектүү жолу катары колдоо чакырыгы кабыл алынды. Жакында Органикалык кыймыл федерациясы менен Талас облустук мамлекеттик администрациясынын ортосунда ушул багыттагы кызматташуу боюнча меморандумга кол коюу күтүлүүдө. Алыстан атырып келген коноктор, айылдаштар, жалпыңыздар бүгүнкү органикалык азык-түлүк майрамы, түшүм майрамына кош келдиңиздер дейле. Сентябрь айынын соңунда Көпүрө базар айылында биринчи органикалык аймактын биринчи түшүм майрамы өткөрүлдү. Түшүм майрамга аталган айылдын тургундары, дыйкандар, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, усталар, уздар жана сырттан келген меймандар катышты. Бул иш-чаранын максаты биринчи органикалык аймактын алгачкы түшүмүн жана дараметин көрсөтүү эле. Мында тоолуу шартта өндүрүлгөн түрлүү азык-түлүктөр жана буюм тайымдар атайын уюштурулган көргөзмөгө коюлду. Түшүм майрамына айрым коноктор азык-түлүк алганда келишкен. Анткени кардарлар базардагы азык-түлүктүн кандай шартта өстүрүлгөнүн дээрлик аныктап биле албай турганы белгилүү. Ал эми мында болсо бардык азыктарды эч кандай шек санабай ишенип сатып алууга болот. Органика деген бул жаратылыш менен тыгыз байланышта деп ойлойм. Бул жаратылышты эч качан бузбаш керек. Таза нерсе, таза продукция менен бала чакабызды оокаттандырышыбыз керек, азыктандырышыбыз керек. Бул баланын, өзүбүздүн, бүтүндөй элибиздин ден соолугуна пайда деп ойлойм. Ошон үчүн мен бул түшүм майрамына келип алып, атайын таза продукциялардан өзүмдүн бала чакам, өзүмдүн үй бүлөм үчүн сатып алайын деп келдим. Көргөзмөгө органикалык аймактын азык-түлүктөрү менен катар эле Баткен жергесинен келген өндүрүүчүлөр органикалык өрүктү көрүүчүлөрдүн сынына коюшту.
Биздин максат дагы ошол органиканы өндүрүү. Баткенде мисалы үчүн биринчи чарба болуп биз органиканы колго алып, 2010-жылдан бери ушул органикалык жол менен Баткен өрүгүн өндүрүп келе жатабыз. Жалал Абаддагы Биосервис коомдук фонду менен биргеликте иштеп, алардын жардамы менен Швейцариянын ушу био таза деген жанагындай сертификатын алууга жетиштик. Областтын эң өйдөнкү айылы ушу Көпүр базарынан башталып атат да. Мына биринчи эмелер бүгүн көрүнүп атат. Жемиштеричи кандай иштер болуп атканын, органикалык продукт сатуу дегенде базар экономикасы чоң нерсе, рынокко кирүү да чоң кыйын нерсе да. Ушул жердин өзүнүн продукциясын да бир бренд кылып, ушуну киргизүүгө менимче бул чоң башталгыч болуп болуш керек. Мы должны кушать хорошую еду, да, качественную. Биз кийинки муун ден соолугу таза жана күчтүү болуп өсүш үчүн таза жана сапаттуу тамактанышыбыз керек. Бул мамлекеттин күчтүү болушуна жардам берет. Ошол үчүн органикалык айыл чарбасы жалпы баарыбыз үчүн бизнес болуп саналат. Албетте органика бул ушу дүйнө жүзүндө бир жаңы өсүп келе жаткан багыт. Ошонун ичинде Кыргызстан ушул багытка кирип, ошол дүйнө жүзүндөн артта калбай, ал тургай ушу алдыңкы орундарга чыкканга биздин оюбузча толук мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан ушу федерация менен чогуу иш алып барып жатабыз. Кол чаап коюңуздар. Шаңдуу түшүм майрамы келген меймандардын көргөзмөдөгү өнүмдөр менен таанышуусу менен жыйынтыкталды. Анда коноктор таза азык-түлүктөн даярдалган түрдүү даамдан ооз тийишип, табигый мөмө жемиштерден жасалган азыктарга да көңүл бурушту. Бул түшүм майрамы жергиликтүү калктын жана айыл аймактын жетекчилигинин биргелешкен жалпы аракети менен өткөрүлдү. Ошондой эле уюштуруучулар мындай майрамды жыл сайын өткөрүп турарын билдиришти. Учурда дүйнө жүзү боюнча 1,5 миллиондон ашык органикалык чарба жүргүзгөн фермерлер бар. Ал эми Кыргызстанда болсо BioKG органикалык кыймыл федерациясы тарабынан органикалык чарба жүргүзүүгө өтүү боюнча улуттук аракет планы иштелип чыккан. Ал иш аракет өлкөнүн айыл чарба министрлиги менен түзүлгөн меморандумдун алкагында кабыл алынышы мүмкүн. Эгерде улуттук аракет планы Кыргызстанда ишке киришсе, органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүгө дагы кеңири мүмкүнчүлүктөр ачылат. Мен oyunca mümkünçülükte Kırgızistan'da mümkünçülükler çok eken. Sebebi cer göp, anan su bar eken, hava taza eken, anan elde ayva göpemez. Oşun için, fermer için cer bar eken. Organikalık mamile bu başka çare. En birinciden bilim gerek. Uşul fermerden biliminin elde işlet. Anan elde cermenin işletse, men oyunca bu gelecekte ayva жакшы экен. Оба, жогоруда айтылып өткөндөй, органикалык чарба жүргүзүүгө Кыргызстандын табият шарты абдан ыңгайлуу. Адистердин айтымында, органикалык чарба жүргүзүүгө өтүү тоолуу райондордо анча чоң кыйынчылык жаратпайт. Андыктан органикалык айыл чарбасына өтүүнү илимпоздордун, адистердин жана коомчулуктун биргелешкен кыракы байкоосу алдында акырындап ишке ашыруу абдан маанилүү.